Бакиев өлтүрткен деп айтылган Садыркуловдун кызы кызматка дайындалды. Москвада кызганычтын айынан болгон окуяда кыргыз жараны кармалды. Сооронбай Жээнбеков сотко келиш керек. Жогорку сот Нурлан Мотуев боюнча билдирүү таратты. Мен кетем. Жээнбеков менен кайсы депутат сүйлөшкөн? Бишкектин жана Оштун прокурорлору кызматтан кетишти. Бир бахиланы 150 сомдон саткан фирманын аты аталды. Баткенде өкмөт башынын билдирүүсүнө нааразылар митингге чыгышты. Жогорку сот президент Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси боюнча чечим чыгарды. Эсептөө палатасынын төрагасынын милдети Айжан Садыркуловага жүктөлгөн. Бул тууралуу мамлекет башчысынын аппаратынын маалыматтык сайт бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык, Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, эсептөө палатасынын аудитору Садыркулова Айжан Медетбековнага белгилешкен ишкананын аудитору катары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин эсептөө палатасынын төрайымынын милдети жүктөлгөн. Белгилей кетсек, Айжан Садыркулованын атасы Медет Садыркулов Аскар Акаев Кыргызстандын президенти болуп турганда эсеп палатасынын жетектеген. Садыркулов 2009 жылы 13 мартта көз жумган. Кырсыктан каза болгондугу тууралуу расмий билдирүү берилген. Бирок анын өлтүрүшүнө ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев жетектеген атайын кызматтар айыпталаган. Москвада Кыргызстандын жаранына кол салган шектүү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 2021 жылдын 5 февраль күнү Россиянын Ички иштер министрлигинин Москва облусунун Красногорск шаардык округунун башкармалыгынын полиция кызматкерлери Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясынын өкүлчүлүгү менен биргеликте 24 жаштагы кыргыз кызга бычак менен кол салган шектүү жаранды кармашты. Кармалган жаран Россиянын Ички иштер министрлигинин Москва облусунун Красногорск шаардык округунун башкармалыгынын полиция бөлүмүнө жеткирилип, бул кылмыш ишин жасагандыгын мойнуна алып, бул кылмыш ишин жасоого кызганыч себеп болгонун билдирген. Шектүү Кыргыз Республикасынын 23 жаштагы жараны. Азыркы учурда зарыл болгон бардык тергөө амалдары жүрүүдө. Эскерте кетсек, 2021 жылдын 2 февраль күнү болжол менен саат 13:28 чамасында Москва облусунун Павшинск бульвар көчөсүнүн номер 12 үйүнүн аймагында белгисиз жаран 24 жаштагы кызга кол салган. Ал кыз Кыргызстандын жараны болот жана учурда ооруканада. Абалы туруктуу. Бул факт боюнча Россиянын Ички иштер министрлигинин Москва облусунун Красногорск шаардык округу боюнча тергөө башкармалыгы Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 111-беренеси боюнча кылмыш иши козгогон. Сотко күбө катары катышуудан эч ким баш тарта албайт. Экс-президент күбө катары келе алат. Эгер ага айып тагылып жатса, анда бул башка маселе. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. Анын айтымында, Сооронбай Жээнбеков сотко анын көрсөтмөлөрү маанилүү болсо, сотко келиши керек. Ал эми Жээнбековдун сотко күбө катары чакырылышы эгер ошондой зарыл талап болсо барыш керек, көрсөтмө бериш керек. А жоопко тартылуу маселеси бул өзүнчө билесиз. Ал статус бар өзүнчө маселе да. Эгер күбө катары чакырылса, ким болбосун сотко барып көрсөтмө бериш керек. Нурлан Мотуевке карата жогорку соттун чечими менен Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун 2016 жылдын 23 августундагы өкүмү жана Бишкек шаардык сотунун 2020 жылдын 10 декабрындагы чыгарылган чечими өзгөртүлдү. Кылмыш жаза кодексинин 59-беренесинин негизинде берилген жазаларды жарым-жартылай кошуу менен акыры мамлекеттик кызматта ээлөө укугунан 3 жылга ажыратуу менен 6 жылга эркинен ажыратылды. Калган сот актылары өзгөртүүсүз калтырылды. Буга чейин Мотуев 7 жылга кесилген. Свердлов райондук соту 2016 жылдын 29 августунда Нурлан Мотуевди жатак абагына 7 жылга эркинен ажыраткан. Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин бир нече беренелери боюнча күнөөлүү деп табылган. Бүгүн маалымат жыйынынын жүрүшүндө Курманкул Зулушев белгисиз адамдын Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүсүнүн аудио жазуусуна комментарий берди. Ал жазууда Жээнбеков президенттик кызматтан кетүү ниетин билдирген. Зулушев ошол күндөрү көпчүлүк Жээнбековдун маектеши ал деп эсептегенин белгиледи. Бирок мен Жээнбеков менен сүйлөшкөн жокмун. Менин үнүмдү бардыгы билишет. Ал жерде мен эмес болчумун. Интернетте азыр бул адам ким экени баары билет. Ал жогорку кеңештин депутаты, атын атай албайм, деди Зулушев. Ошондой эле ал бул жазуу боюнча
боюнча текшерүү жок экендигин кошумчалады. Анткени ал учурда Жээнбеков мамлекеттин кайтаруусунда болгон. Эми телефондо разговор ал бир саясатчынын депутат менен сүйлөшкөндүгү чындыгында чыккан. Бирок эми голосту билесиздер, ал мен эмес. Ошол убакта эле биринчи күнү маалымат берип, Зулушев менен Жээнбектин сүйлөшүп деп чыккан. Кийин бардыгына белгилүү болгон ким экен. Эми мен ал саясатчынын фамилиясын атабайын. Интернетте бар, кайрадан уксаңыздар билесиздер ким экен. Депутат, да? Депутат. Эми калган өзүңүздөр табыңыздар. Турат да Facebook'ta ачып карасаңыз, YouTube'дан таап аласыз, көрөсүз, ошол разговор боюнчабы? Это же президент, глава государства, его подслушивают, что ли? Спокойно главу государства подслушивают. Эми 5-6 октябрда окуялар боюнча кылмыш тергелип атат, бирок бул разговор боюнча иш аракеттер чындыгында жүрө элек. Ага мен дагы жүрө элек, менимче. Бишкек шаарынын прокурору Темирбек Бекмаматов жана Ош шаарынын прокурору Кубат Абдрайымов өз каалоосу боюнча кызматтан кетишти. Бул тууралуу 5-февралда башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. Экөө тең ден соолугуна байланыштуу жазган арызына ылайык кызматтан бүгүн кетишти. Экөө тең акыркы жарым жылдан ашык ооруп жүргөн экен. Өздөрүнүн суранычы болду, деп билдирди башкы прокурор. Туура, Бишкек шаарынын прокурору, Ош шаарынын прокурору экөө тең өздөрүнүн жазган арызы боюнча ден соолугуна байланыштуу экөө тең кызматтан бүгүн кетти. Экөөнүн тең ден соолугун дарылаталы дейт. Акыркы убактарда жарым жылдан ашык экөө тең ооруп жүрүптүр. Өздөрүнүн бул суранычы болду. Пандемия маалында бир бахиланы 150 сомдон Фарва Ветер деп аталган жоопкерчилиги чектелген коом сатып алып келип берген. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында, эгер тергөө сапаттуу жүргүзүлсө, бул сумма мындан дагы көбөйүшү мүмкүн. Учурда Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы департаменттин бир нече кызмат адамдары тергелип жатат. Бул иш боюнча министрге дагы жетишибиз мүмкүн, деди Зулушев. Эске салсак, тендерден уткан Фарва Ветер аттуу компания нитрол кол каптардын ордуна техникалык спецификага дал келбеген 101.330 дана латекстен жасалган кол каптар менен камсыздаган. 150.000 дана 1,5 сомдук бахиланын ордуна ар бирин 150 сомго багалап 1500 дана алып келишкен айтылган. Мунун кесепетинен мамлекетке 5.175.012 сомдук материалдык зыян келтирилген. Мына сизге кыскача айтып койсом, бул Саламаттык сактоо министрлигинде текшерилүү жүргүзүп бир жоопкерчилик чектелген коом бул фарваттерди коммерциялык сунуштардын шарттарын жана келишимдерин талаптарын одоно түрдө бузуп, жанагындай колгаптарды арзан колгаптарды кымбат баада алып, мамлекетке 5.175.200 сом материалдык зыян келтирген. Бул азыр текшерүүнүн убагында аныкталып тергөөгө берилди. Эгер жана башында айтып кеттим, тергөө сапаттуу тергеле турган болсо, бул сумма будан да 2-3 эсе көп болушу мүмкүн да. Ошондуктан тергөөнүн жыйынтыгы менен буга чекитти коебуз. Баткенде облустук администрация имаратынын алдына ушул тапта нааразычылык акциясы өтүп жатат. Азаттыктын кабарчысыз жеринен маалымдагандай, 250дей жергиликтүү тургун топтолуп, өкмөт башчы Улукбек Мариповдун төрткүл суу сактагычы боюнча билдирүүсүнө байланыштуу нааразылыгын айтып жатышат. Митингчилер чек ара боюнча так маалымат берүүнү, маселени жогорку кеңештин депутаттары да көзөмөлгө алышын. Марипов сөзүн кайра артка алып, жаңылыш айтып алганын мойнуна алуусун расмий билдирүү таратышын талап кылып жатышат. Чогулгандар алдына өкмөттүн облустагы өкүлү Жаныбек Жалалов чыгып, ал жер кошуна өлкөгө өтпөгөнүн, 1958-1989 жылдардагы картада Кыргызстандын аймагында турарын билдирди. 3-февралда парламентте өкмөт башчылыкка талапкерлиги каралып жатканда Улукбек Марипов аталган суу сактагычына кирген каналдын башы коңшу өлкөгө өтүп кеткендигин айткан. Кыргызстандын жогорку соту президент Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкуль Жапарованы күнөөлүү деп тапкан чечимди 25 январда жокко чыгарды. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев 5-февралда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Жогорку соттун токтому менен Райкуль Жапаровага карата сот чечимдери жокко чыгып, башкаруу чарасы өзгөртүлгөн. Ага жанагындай суроо талаптын кереги жок. Кыргызстанга эркин келсе болот, деди Зулушев. Ал эми жогорку сот бул чечим боюнча маалымат бере элек. Эскерте кетсек,
Райкуль Жапарова 2007 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин көмөгү менен Ысык көл Инвест банкты тартып алган деп айыпталып, сыртынан 10 жылга соттолгон. 2020 жылдын февраль айында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Райкуль Жапаровага эл аралык издөө жарыялагандан кийин Польшадан кармалганын, Интерпол Кыргызстанга экстрадициялоо маселесин карап жатканын кабарлаган. Менин маалыматым боюнча азыр сиздерге маалымат берген суроо берилип калса элек деп мен жазып даярдап алдым эле. 25 январь 21 жылы Жогорку соттун токтомунун негизинде Райкуль Жапарова карата кабыл алынган соттук чечимдер жокко чыгарылып, башкаруу чарасы өзгөртүлгөн. Кошумча тергөөгө кылмыш кыскартылууга карата мурда издөө жарыяланган экен да, ошондуктан жана экстрадиция суярылган. Эгер да Жогорку сот тарабынан жокко чыгарылса, азыр жанагындай суроо талаптын кереги жок, ал эркин Кыргызстанга келсе болот да.